Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, кайрадан күн тартибинде программасы эфирде. Бүгүн жогорку кеңештин күн тартибине коюлган негизги маселелер менен сиздерди тааныштырмакчыбыз. Ошондой эле 29 сентябрь бүгүн бүткүл дүйнөлүк жүрөк күнү белгиленүүдө. Ошого атайын арналган иш-чара жогорку кеңеште дагы өткөрүлүп жатат. Анда эмесе ушул иш-чаранын өтүшү менен да сиздерди тааныштырып кетсек. Саламатсызбы? Биз жогорку кеңештин күн тартибинде программасы бүгүнкү өткөрүлүп жаткан иш-чара боюнча 29 сентябрда жыл сайын Всемирный день здорового сердца өткөрүлөт. Бүт дүйнөдө. Ошого карата биз с населением врачтар иштеп, факторы риска выявлять этебиз. Давление өлчөйбүз, вес, объем талии, рост, сахар крови определять этебиз. Ошо менен карайбыз. Если какой-то фактор уже бар болсо, ошо менен уже беребиз биз профилактические советтерди. Не кылыш керек, кандай кылыш керек. Если көп фактор риска болсо, уже доктурга направлять этебиз. Талабек Айтматович, бүгүн ушул ар кандай маселелер саатында сиз бир топ маселелерди көтөрүп өттүңүз. Ошол маселелер боюнча кененирээк токтолуп өтсөңүз. Эми бул жерде ар кандай маселелерди мен биринчи кезекте Базаркөл районунун дыйкандардын көйгөйлүү маселелерин көтөрдүм. Бул жерде айыл чарба продукцияларын чыгарганда айтып атат, ушул бажы биримине киргенде биз чет жакка чыгарып кымбат баалуу сатабыз деген мүмкүнчүлүктү айтып эле. Ошол боюнча ушул түштүк жеринде мына Бишкекте лаборатория курабыз деп айткан. Ошол качан курулат деген ушундай көйгөйлүү маселелерди мага айтышты да. Бул негизинен бул лаборатория курууда бул жол картасында көргөзүлгөн да. Бул жерде 2015-жылдан 2017-жылга чейин бул жол программаны ишке ашыруу боюнча лаборатория куруш керек да. Эмне үчүн дегенде мына Казакстан менен ветеринардык посттор бар. Ал жерге ушул лабораториядан эгерде өтпөсө, бизге мындай ыңгайсыз шарттар түзүлүшү мүмкүн да. Ошондон мен бүгүн өкмөт өкүлчүлүгүнө кайрылдым. Ошол боюнча мында тереңирээк мында бир маалымат берип койсоңуз. Анан айылдыктар күтүп атат да. Анан ушу бажы биримдигине кирүүдө ар кандай сын пикирлер болуп атат да. Ошонун жыйынтыгы кандай болду? Мына 1 жылдан ашып кетти. Ошонун жыйынтыгы менен жакшы жагы барбы же кандай жактардан сын пикирлер өзүңөр деле угуп атасыңар да. Эми ошого мына айыл жерлерде мына биздин жарандардын биринчи кезекте ошол ыңгайлуу шарттар түзүп бериш керек да. Эми биздин бүт өзүнүндөй атайындай алма, ар кандай продукция чыгарыш керек да. Анан ошондо логистика центрлер жок деп атат да. Булар бүт бизге убада боюнча калып атат. Ошону кандай деген ошондой бир маселени сурандым эле. Ошолорду айттым. Анан экинчи маселе бул жерде Евразийский экономический комиссия бар. Ошол жаңылыктан маалымат берип турду да. Ошо бажы бириминен келген товарларды мына биздин ак жол өткөрмө пункттарда ыңгайсыз шарттарда түзүлүп атат деп атат да. А эмне үчүн биздин жарандардын продукциясын ары өткөнгө айтпайт, шарттарын айтпай атат да. Анан ошо мына азыр биздин азыр карасаңар, жанагы магазиндерибизде бүт жерде мына Беларусь, Россия, Казакстан бүт продукцияларды сатылып атат азыр. А эмне үчүн биздин жарандардын продукциялары ал мамлекетте сатылбайт? Саламатсызбы Айтмат Кошевич? Ар кандай маселелер саатында сиз экономикага байланышкан бир нече маселелерди көтөрүп кеттиңиз. Ошол боюнча кененирээк токтолуп кетсеңиз. Эми бүгүн мен көтөргөн маселе бул биздин бүгүнкү күндө экономикабыздын акыбалы жөнүндө маселе болду. Чындыгында бүгүнкү күндө биздин экономикабыз кризистик абалда турат. Муну биз кээде билгибиз да келбей, айткыбыз да келбей, айтсак дагы анча маани бербей келатабыз. Анын негизги белгилери мына эми азыр ачык эле көрүнүп баштады. Бюджетибиз толбой турат, налогдор түшпөй атат. Өнөр жай өндүрүшү кыскарып кетти, токтоп калып токтоп турган ишканалардын саны көбөйүп кетти. Анан ЕСке киргенден бери биз рыногубузду ошол 170 миллион калкы бар рынокко киребиз деген үмүттө ЕСке кирдик эле. Бүгүнкү күндө ал ЕСтегилер бизге кирип, биз рынокто алдырып жибердик да. Ошон үчүн биз экономикалык кризис бизде дагы баштагыга караганда катуураак болуп атат. Бул экономикалык кризисти алдын алганга мүмкүнчүлүктөр бар эле.
бир аз болсо да жеңилдеткенге мүмкүнчүлүктөр бар эле. Буга рычагдар бар, мындай мамлекеттик органдар бар. Алардын катарында мына өкмөттү эле күнөөлөй бербей, мен ушу Улуттук банктын аткарып жаткан иштерине токтолуп кеттим. Себеби Улуттук банкта чоң рычаг бар. Ал экономиканы каалаган жака бура алат. Ал экономикадагы өсүштү секиндете да алат, акырындата алат, жогорулата да алат, инфляцияны өстүрө алат, аны токтото алат. Мына ошол рычагты бүгүнкү күндө Улуттук банк жетишерлик деңгээлде колдонбой жатат. Мына ушул маселеге токтолдум. Ал колдонбой аткандыгы кайсынан байкалып атат? Мына акыркы мезгилде доллардын куну түшүп атат. Бир чети бул доллардын кунунун түшкөнү жакшы. Биздин баягы элибиз мындай пайдасын көрөт, базарда баалар арзандайт дегендей. Бирок мунун экинчи дагы жагы да бар да. Биз ЕСке киргенден кийин ошолор ЕСке кирген мамлекеттерде биз экономикалык бир мейкиндикте турабыз. Ошолордо кандай ситуация болсо, ошого жараша болуш керек эле. Бүгүнкү күндө Россияда доллардын куну өсүп атат. Түшпөстөн. Ал деген сөз ошо Россиянын товарлары биздин экономикага эртеге агып келет деген сөз. Биздин ансыз дагы араң жан турган ишкерлерибизди каян сайын конкуренцияга туруштук бере албастан рыноктон чыгып кетет деген сөз. Экспорттун көлөмү көбөйөт деген сөз. То есть импорттун көлөмү көбөйөт, экспорттун көлөмү азаят деген сөз. Бул экономикага бир чоң таасирин тийгизет. Ошону Улуттук банк алдын алып туруп, оборотко айлантууга сомду чыгарса болмок. Сомдун санын көбөйтсө болмок. Саламатсызбы? Биз парламенттин күн тартибинде берүүсүнөн бүгүн ар кандай маселелер саатында сиз жолго байланышкан маселелерди көтөрүп кеттиңиз. Ошол боюнча кененирээк токтоло кетсеңиз. Өзүңөр билгендей Бишкек, Ош, Бишкек, Баткен жолу бар да мамлекет деңгээлде. Бул жолдо Сосновкадан баштап Баткенге чейин бир нече жерде таразалар коюлган да. Оор жүк ташуучу машиналарга. Экинчиден Сосновка айылындагы пост менен жана өткөрүү пункту менен Кара Көлдө жеңил машиналарды жана оор машиналарды өткөндүгү боюнча акча төлөнөт билесиңер. Ошол каражаттын бүгүн кайда кеткендиги, канча топтолгондугу, себеби Ош Бишкек жолдун акыбалын көрүп атасыздар да. Азыр төө ашу ала белдерде жүрүүгө мүмкүн болбой калды, бирок өкмөт тарабынан азыр оңдолуп атат, жакшы. Ошо каражаттардын негизги максаты билүү, каяка жумшалып атат. Коррупциялык жол менен кандайдыр бир топ ченемиктердин чөнтөгүнө кетип атабы же бюджетке түшүп иштетилип атабы, ушул максатта билейин деген ойдо мен бул маселени көтөрдүм. Мындан мурун транспорт министри шайланып келгенде да суроо бердим эле, бирок жоопсуз калды. Ошондуктан экинчи жолу көтөрүшүм. Саламатсызбы, Абдуллаевич? Биз Жогорку Кеңештин күн тартибинде берүүсүнөн бүгүнкү күн тартибиндеги негизги маселелер кайсылар деп ойлойсуз? Бүгүнкү негизги маселе мына конституция жөнүндө маселе болуп атат. Эң негизгиси десем болот. Андан кийин ошо президентти, депутаттарды шайлоо маселе болуп атат. Ошо күн тартибиндеги эки чоң негизги маселе болуп атат. Булардын ошо негизги багытталган максаттары кандай болуп атат? Багытталган максаты мына шайлоо жөнүндө айтып кетсек, ошол саясий партияларды мындай демилгечилер республика ата журт фракциясы болуп атат. Ошол мен туура эле көрүп атам, мындай партиялардын жоопкерчилигин бийиктетүү, баягы избирательный порогду көбөйтүү жолдорун айтып атышат. Бирок ошол эле кезде бир аз кемчиликтер да бар. Ошону азыр талкууда айтабыз. Мына конституция жөнүндө эми буну абдан көп талкууланып атат. Коомдо дагы, саясатчылар дагы азыр мына талкууда көрөсүздөр. Маселе абдан чоң, мамлекеттин ошол өнүгүү багытына багытталган, өнүгүүгө багытталган маселенин бири негизги. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Жогорку Кеңештин күн тартибинде берүүсүн көрдүңүздөр. Биздин Жогорку Кеңештеги болуп жаткан жаңылыктар менен сиздер Пирамида телеканалынан таанышсаңыздар болот. Парламент радиосунан уксаңыздар болот. Ошондой эле Кеңеш KG сайтынан таанышсаңыздар болот. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.